Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Соңкөл орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Майрамбек кызы Бурул. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ата тоштун маанисине карай бөлүнүшү. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты ата тоштун маанилик түрлөрүн ажыратып таанып үйрөнөсүңөр жана аларга морфологиялык талдоо жүргүзүүгө көнүгөсүңөр. Балдар, биз өткөн сабакта ата тош жөнүндө маалымат алганбыз. Ал эми бүгүн болсо ошол ата тоштун түрлөрүн таанып билебиз. Ата тош мааниси боюнча 6 түргө бөлүнөт экен. Биринчиси белгисиз ата точ, экинчиси аныктама ата точ, үчүнчүсү тангыч ата точ, төртүнчүсү сурама ата точ, бешинчиси шилтеме ата точ, алтынчысы жактама ата точ. Булардын ар бирине токтоло кетсек, жактама ата тош деген эмне? Жактама ата точ бул жалпыланган заттык маанини үч жактын бирине, алардын жекелик жана көптүк санга тиешелүү кылып көрсөткөн ата тошторду жактама ата тош деп айтат экенбиз. Балдар, биз билебиз, кыргыз тилинде 3 жак бар. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Жана көптүк жана жекелик деген 2 саныбыз бар. Мына ошонун бирөөсүнө гана тиешелүү кылып көрсөткөн ата тоштор жактама ата тош болуп саналат экен. Ага мен, сен, ал, биз, силер, сиз, алар деген сөздөр кирет экен. Андан кийинкиси шилтеме ата точ. Шилтеме ата точ бул бир затка карата көрсөтүлгөн, жаңсоо иретинде айтылган, бирөңчөй заттардан бирөөнү гана бөлүп көрсөткөн ата тоштор шилтеме ата тош деп аталат экен. Башкача айтканда, балдар, кайсы бир затты бөлүп көрсөтүп, өзүнчө аларды ажыраткан ата тоштор шилтеме ата тош болот экен. Ага бул, булар, тигил, ошол, ушул, ошолор, тигилер деп сөздөр кирет экен. Мисалы, тигилер кимдер десек, аны шилтеп көрсөткөн болуп саналат экен. Андан кийинки ата точубуз сурама ата точ. Сурама ата тош бул заттын аты жөнүн, санын, катар тартибин, сапатын, ордун, мезгилин аныктап билүү үчүн суроо иретинде айтылган сөздөр сурама ата тош болуп саналат экен. Көрдүңөрбү балдар? Силер өзүңөр көрүп тургандай эле бул суроо иретинде айтылат экен. Буга ким, эмне, качан, кандай, канча, кайдан, нече деген суроолор берилет, дагы ушул сөздөр кирет экен. Андан кийинки ата точубуз бул тангыч ата точ. Тангыч ата точ бул жалпыланган заттык, сын-сыпаттык, сан өлчөмдүк маанини таануу же болбосо жокко чыгаруу иретинде айтылган ата тоштор тангыч ата тош деп аталат экен. Ага эч ким, эч нерсе, эч качан, эч кандай, эч кайдан, эч бир, эч кайда деген сөздөр кирет экен. Андан кийинки ата точ аныктама ата точ. Бул заттын сандык жалпылыгын же жекелигин аныктап, тактап көрсөтүүчү ата тоштор аныктама ата тош деп аталат экен. Буга бүткүл, баары, бардыгы, ар ким, ар кайсы, өзү, өзүм деген сөздөр кирет экен. Андан кийинки ата точ бул кимдир бирөө, кандайдыр бир, алда кандай, бир нерсе, кээ бир, бир нече, эмнегедир деген сөздөр кирүүчү белгисиз ата точ. Белгисиз ата точ бул заттардын, кубулуштардын жана алардын ким экендигине таандыгын, сан өлчөмүн, сын-сыпатын, ордун, мезгилин так көрсөтпөстөн, болжолдоп, бүйдөмүк кылып гана көрсөтүүчү ата тоштор белгисиз ата тош деп аталат экен. Эми балдар, биз бүгүнкү теманы билдик, ата тошторду 6 түргө ажыраттык, алардын ар бирине токтолдук. Бүгүнкү сабагыбызды биз бышыктоо үчүн Мультурок сайтынан тест тапшырабыз. Азыр мен сиздерге бул сайттан ссылка жиберем жана ошол боюнча тапшырмаларды аткарабыз. Ал эми ага чейин болсо үйгө тапшырма алып алыңыздар. Үйгө тапшырма, балдар, силер көрүп жаткан бул үй формасындагы сүрөт. Мында ата тошторго катышкан сөздөр бар.
ошол сөздөрдү таап, ата тоштун 6 түрүнө таандык сөздөрдү бөлүп жазасыңар. Ким канча сөз тапса, ошого эң жакшы баа коюлат. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Түшүндүңөр деп ойлойм бүгүнкү сабакты. Анда сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.